Багуусунда каарыган ата энеси болсо, ага кызмат кылганда көбүрөөк сооппу же дааватка чыгып келсе көбүрөөк сооппу дейт. Эгер ата энеси мунун багуусуна муктаж болсо, ата энени баккандын сообу көп болот. Пайгамбар алейхиссалам убагында жихад болуп калып, мамлекетти коргой турган, эгемендүү өлкөнү коргой турган болуп калып, келип айтты: "Мен келдим, ата энеми ыйлатып келдим. Ата энем мен жок кыйналып калат, тамагын жей албай калат" дегенде, "Фафихи мәчфажахид", барып экөөнүн кызматын кылып жихад кыл деп айтты. Ата эне сенин колуң карап калса, урматтуу бир тууганым, анда чыга албайсың. Башка бирөөнү жалдап келип карап тур деп, алардын жайлап коюп туруп, андан кийин чыгып келип барып келсең болот деген сөз, урматтуу бир тууганым. Анан ата энени таштап кетип калып, булар кокус көзү жакшы көрбөй сууга түшүп кетип, башка болбош керек. Анан кээ бир ата энелер өзү зорго 65ке чыкты. Токол алып берем сен жулунуп турат. Анан кийин мен каарып калдым деп онтой берет да. Жок, булар түшүнүш керек. Булар балдарын жибериш керек.